Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн барып алып кетебиз. Кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз ишин мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 250 17 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Кандын рагына кабылган 36 жаштагы азамат операция жасатууга муктаж. Анын жакындары элден жардам сурайт. Нарын районунун Казан Куйган айылынын 33 жаштагы тургуну Азамат Бейшебай уулу тез арада операция жасатууга муктаж. Анын таекеси Кубанычбек Жумаев Азаматтын дарылануусуна каражат жетпей жатканын айтып, кайрымдуу элден жардам сурады. Анын айтымында учурда Азамат Туркияда дарыланууда. Азаматка корч лимфобластикалык лейкоз деген диагноз коюлган. Биздин ооруканалар Туркияга дарыланганы баргыла деген. 4 айдан бери ошо жакта. Буга чейин $30,000 топтогонбуз. Туугандарыбыз донор болуу үчүн Астанага барып кан тапшырып келишкен. Ошого эле $10,000 кетип калды. Германиядан донор табылды. Эми $40,000 керек болуп жатат. Кайрымдуу элден жардам сураганга муктажбыз. Азаматыбыз жакында эле үйлөнгөн. Буюрса балалуу болоюн деп жатат, деди Жумаев. Жардам берүүнү каалагандар үчүн реквизиттер Булак Супер Кежи. Путин НАТО аскердик кагылышууну баштаса, Россия даяр экенин билдирди. Биз Россия менен НАТОнун кагылышын каалабайбыз, бирок кимдир бирөө муну кааласа, Россия ага даяр. Бул тууралуу президент Владимир Путин билдиргенин РИА Новости жазды. Ал Россия Африка 2 саммитинин экономикалык жана гуманитардык форумунун жыйынтыгы боюнча маалымат жыйынын өткөргөн. Биз ар кандай сценарийлерге дайым даярбыз, бирок аны эч ким каалабайт. Америка тараптын демилгеси боюнча өз кезегинде ушундай жаңжалдарды болтурбоо үчүн атайын механизм түзгөнбүз. Биздин тиешелүү түзүмдөрдүн жетекчилери бири-бири менен түздөн-түз сүйлөшүп, бардык кризистик кырдаалдар боюнча консультация алууга мүмкүнчүлүктөрү бар, деди Путин маалымат жыйынында. Ошондой эле Россия лидери мындай аракеттер эч ким эч кандай кагылышууну каалабай турганынан кабар берерин белгиледи. Эгер кимдир бирөө каалап жатса, ал биз эмес, бирок биз андай нерсеге да даярбыз, деп жыйынтыктады Путин. Булак Спутник Кежи. Франция Зеленскийди 3-дүйнөлүк согушту тутантуу ниети бар деп айыптады. Украинанын президенти Владимир Зеленский Россиянын аймагына кол салуу менен 3-дүйнөлүк согушту тутантууга аракет кылууда. Мындай пикирин франциялык Патриоттор партиясынын лидери Флориан Филиппо өзүнүн Твиттердеги баракчасында билдирди. Ал Украин лидери Батыш союздаштарына алар тапшырган куралдарды Россиянын аймагына чабуул жасоо үчүн колдонбоого убада кылганын эске салды. Болбосо бул 3-дүйнөлүк согуш. Албетте ал аны каалап жатканы айдан ачык көрүнүп турат, деди саясатчы. Булак Назар Ньюс Кежи. Британия Крымга чабуул жасоо үчүн Украинанын спецназын даярдоодо. Британ аскердик күчтөрү Рождествого чейин Крымга чабуул жасоо үчүн украиналык атайын даярдыктагы аскерлерди камдап жатат. Бул туурасында российская газета Daily Express басылмасына шилтеме кылып жазды. 2000ден ашыгыраак аскер келди. Операцияда Британия, АКШ жана Германия берген техниканы пайдаланып, алыс аралыкка учуучу ракеталар менен абадан, суудан жана кургактан чабуул коюу каралган деп жазылган маалыматта. Окутуу Окемптондогу аскер лагеринде өтөр айтылды. Daily Express ал аймакка башка аскердик бөлүктөр, коомчулуктук өкүлдөрү киргизилбестигин жазган. Мурдараак Military Watch магазин батыш баш болгон Киевдин союздаштары жарым арал алар үчүн символикалуу мааниге ээ болгондуктан Крымды басып алуу Украина куралдуу күчтөрүнүн контрчабуулунун маанилүү бөлүгү деп эсептешерин билдирген. Азия Таймс Украина Крымды күч колдонуп алууга АКШнын жардамы менен гана бараларын жазган. Материалда бул кадам Европа үчүн оңбогондой эле кыйын болору айтылган. Буга чейин украиналык аскерлер Азов деңизине чыгуучу жолду жана Крымды алуу максатында Запорожье облусуна чабуул коюп баштаган. Украинанын куралдуу күчтөрү бир нече апта бою эч кандай ийгиликке жете албай, Россиялык коргоонунун чектерин жарып өтүү далалаты ийгиликсиз болду. Булак Назар Ньюс Кежи.
Кыргызстанда жумушсуздардын саны 5% азайды. Бул туурасында Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, жыл башынан бери Бишкек, Ош, Каракол жана Нарын шаарларында вакансиялар жарманкеси уюштурулуп, 19 миңден ашык адам катышкан. Анда миңден ашык иш берүүчү 25 миңге жакын бош орундар менен тааныштырган. Иш-чаранын жүрүшүндө ишке орноштуруу кызматтары тарабынан жумушка орноштуруу жана кесипке үйрөтүү боюнча консультациялар берилди. Бош орундар жарманкесинин ар бир 6-чы катышуучусу жумуш тапты же жолдом алды. Жыл башынан бери жумушсуздардын жалпы саны өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 5%га азайган деп айтылат маалыматта. Иш менен камсыз болгон жумушсуздардын санынын эң көп өсүшү Баткен, Чүй, Талас жана Ош облустарында байкалган. Булак Спутник эжи.